Премьер-министр Мухамбеткалый Абылгазиев Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин башчылыгына Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Улукбек Кочкоровдун, ал эми Маданият, маалымат жана туризм министрлигине Азамат Жаманкуловдун талапкерлигин сунуштады. Бул туурасында өкмөттүн маалымат кызматы кабарлады. Белгилей кетсек, Азамат Жаманкулов буга чейин аталган министрликтин жетекчисинин орун басары болуп, туризм департаментин жетектеп келген. Ал эми Улукбек Кочкоров Жогорку кеңештин 5-чакырылышына депутат болгон. Ошондой эле былтыр президенттик шайлоодо да атсалышкан. Эскерте кетсек, Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри Талайкүл Исакунов менен 3 орун басары тең кызматтан кеткен болчу. Талайкүл Исакунов менен Лунара Мамутова, эл өкүлү Аида Касымалиеванын айыптоолорунан кийин кызматтан алынса, дагы бир орун басары Зура Канкаденова Түштүк Кореянын аэропортундагы окуядан улам кызматынан кеткен. Ал эми Жылдыз Полотова болсо өз эрки менен кызматтан кетүү тууралуу арызын жазган. Ал эми Маданият, маалымат жана туризм министри Султан Жумагулов каза болуп калган. Кыргыз милициясы акыркы жылдары элдин ишениминен кеткенин Ички иштер министри Кашкар Жунушалиев маалымат жыйынында айтты. Анда министр 9 айдын жыйынтыгы боюнча маалымат берүүдө. Жунушалиевдин айтымында ишенимди кайтаруу оор жана татаал болот. Бирок биз жарандарыбыз өздөрүн коопсуз сезиш үчүн колубуздан келген бардык аракетти көрөбүз дейт. Эскерте кетсек, Жунушалиев министрликти үстүбүздөгү жылдын 2-июнунан тарта жетектеп келген. Бишкек-Ош Унаа жолунун 165-чакырымында жол кырсыгы 2 адамдын өмүрүн алды. Бул тууралуу бүгүн өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Аталган окуя 24-октябрга караган түнү болду. Оор жүк ташуучу Унаа менен сүзүшкөн Toyota Land Cruiser автомашинасынын айдоочусу жана жүргүнчүсү каза тапты. Куткаруучулар каза болгон адамдардын сөөгүн Унаадан чыгарып, милиция кызматкерлерине өткөрүп бериши деп айтылат маалыматта.